Ислам банкынын кадимки банктан айырмасы эмнеде? Банк бул акча каражаттарын тартуу жана жайгаштыруу менен иш алып барган финансы кредит уюму. Салттуу банкингте банк менен кардардын ортосундагы мамиле акчаны пайызга берүүнүн негизинде түзүлөт. Мында биринчи тарап кредитор, ал эми экинчи тарап карыз алуучу болот. Ал эми Ислам банкында пайызга акча берүүгө тыюу салынат. Анда Ислам банкинге кандай иштейт? Ислам банкинге бул келишим түзүүнүн предмети болуп, чыныгы товарлар же өнөктөштүк мамиле эсептелген кызмат көрсөтүүлөр. Ислам банкингинде акча товар болуп саналбайт, ал алмашуу жана наркты өлчөө каражаты катары каралат. Ошондуктан Ислам банкы товар сатат, кыймылсыз мүлктү ижарага берет, кызмат көрсөтөт, өнөктөштүк бүтүмдөргө катышат. Ислам банкынын айрым бир операцияларын карап көрөлү. Мурабаха бул банк саткан, ал эми кардар товарды үстөк баасы менен сатып алган соода келишими. Мында үстөк баа банктын кирешеси болуп саналат жана ал келишимде так белгилениши керек. Ижара банк кардарга мүлктү ижарага берген келишим. Банкка киреше ижара акысы түрүндө келип түшөт. Мушарака жана мудараба кандайдыр бир долбоорду ишке ашырууда банк жана кардардын ортосундагы өнөктөштүк мамиле. Киреше банк менен кардардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Вакала бул банк жана кардар ортосунда түзүлгөн агенттик макулдашуу. Мында банкка киреше комиссиялык кирешенин эсебинен келип түшөт. Жыйынтыктап айтканда, Ислам банктары акчаны товар катары колдонбойт жана аны пайызга бербейт. Ислам банктарынын операциялары товар сатууга, мүлктү ижарага берүүгө, бизнес долбоорлор менен кызмат көрсөтүүлөрдө өнөктөш мамиле түзүүгө негизделген. Ислам банктарынын кирешеси болуп, товарды сатуудагы үстөк баа, ижара акысы жана бизнеске катышуудан түшкөн киреше үлүшү жана комиссия саналат. Ошондой эле Ислам банкынын иши банктын көз карандысыз шарият кеңешинин байкоосу алдында болот. Шарият кеңешинин милдеттери банк тарабынан ислам каржылоо принциптеринин сакталышын камсыз кылуу. Банктын шарият кеңешинин курамы ислам укугу тармагында жогорку квалификацияга ээ адистерден турат. Ислам каржылоо принциптери боюнча иш алып барган банктарга ар түрдүү дин ишениминдеги адамдар кайрыла алышат. Эми сиз кадимки салттуу банк жана Ислам банкынын ортосундагы айырмачылыктарды билесиз. Бул айырмачылыктарды башкаларга түшүндүрүп бере аласыз.